деп атабыз. Бул эми 15-16 кылымдан кийинки доорлорго таандык. Ошто тарыхый кум табылды. Кумдун узундугу 1,30, диаметри 85 см деп айтылууда. Болжолдуу түрдө орто кылымга таандык болгон кумду жергиликтүү тургун табалган. Азыр адистерден сурап көрөлү. Агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Бул тарыхый кум кайсынчы кумдарга таандык? Сиздер көрүп турган кум ошол Ош шаарынын четиндеги Озгор айылынын жогору жагында табылган. Бул жерде Данги деп айтып коюшат. Бул жергиликтүү тургун Акулов Медер агабыз ушул жерде жашайт жана чарбалык иштер менен алектенет. Ошол жерден күнүгө өтүп жүрүп, анан ушу байкап калыптыр. Байкап калып, анан ошо музейге кабар беришкенден биз бул 13 апрель күнү табылыптыр. Биз кече келип көрүп, анан бүгүн ошо атайын өзүбүздүн инструменттерин келип казып алдык. Бул орто кылымга таандык. Бул жердин ошо жасалышы ыкмасына карап туруп биз кеч орто кылымы деп атабыз. Бул эми 15-16 кылымдан кийинки доорлорго таандык. Мындай чоң кумдар ошо дыйканчылык менен алектенген элдерде чарбалык максатта колдонушкан, дан эгиндерин сакташкан, маша кылган дегендей. Анан биз бул жерде болжолдоп атабыз. Мындай чоң кум чыккан жерлерде көбүнчө турак жайлар же устакана табылат. Себеп дегенде бул көрүшсөндөргө мындай чоң кумдарды кошо көмгөн эмес, сөөктүн жанында. Бул жерде биз айнана тегеректи байкаштырып караганыбызда, бул жерде ошол кум жасай турган карапачы усталардын бир иштеген жери болгон деп болжолдоп атабыз. Анткени бул жерде байкасаңыздар, ошо сырьё турат, чопо топурактар. Ушуларды казып келип, ушул жерде даярдашкан. Жана бул Акбура дарыясында Даңгида турабыз. Ушул тегеректе элдер ушул жерден пайдаланып иштечкен деген маалыматты алып атабыз. Буга чейин да ушундай кумдар табылган беле? Эми мен өзүмдөгү маалымат боюнча бул Озгордун тегерегинде эстеликтерге бай. Буга чейин мындай чоң көлөмдөгү мен тапкан эсимде жок, бирок башка түрдөгү кумуралар, чопо идиштери табылган. Кум азыр Сулаймантоого өткөзүлүп берилет, архивде. Ооба, ушул жерде башка элдерге дагы кайрылып кетет элем. Ушундай тарыхый экспонаттар чыкса, аны мындай шашпай, казганга шашып кетпеш керек. Бул жерде биз өзүбүз келип атайын сындырбай алганга аракет кылабыз. Анан мындай тарыхый эстеликтерибиз музейде турганы жакшы. Себеби элге көрсөтүлөт, тарыхыбыз толукталат. Жана башка жерлерде бул немеселер баасы деле жок да, бул музейде гана бул бартуу болот. Ошого баарын чакырып кетип музейге буну эме кылыш керек, сакташ керек. Бунун ичине эмне салынган деп ойлойсуз? Биз бул жерде атайын ичиндеги топуракты алганда топурактын составын карап алып көрдүк. Бул ошол жогоруда айткандай устаканада болгондуктан эч кандай ичинде дан эгиндердин калдыктары же чириндилери байкалган жок. Себеп дегенде устаканада бул жерде калып калган да. Анан бул жерде биз көрүп атабыз, кумдун формасы, жасалуу ыкмалары дагы тегиз болгондуктан биз болжолдоп атабыз. Бул мындай бракованный деп коебуз го. Ошондой болуп калган болушу мүмкүн. Биз казып алганда бул жаракалары көрүп турасыздар, эски болуп турат. Ошомо түбү дагы ошо жаракасы болгондуктан эме болгон. Бул жактары мына калган. Менимче бул ошо бракованный болуп калып калган. Жана ушул жерде жер астында мына канча кылымдардан бери жатып, мына бүгүнкү күнгө чейин келди. Бул мынакей тарыхтын биз күзгүсү. Ата бабаларыбыздын жашоосунан мына бизге далил турат. Демек караңыздар, ошол жүздөгөн жылдар мурда дагы биздин аймактарда жашоо болгон, цивилизация болгон, маданият болгон дегендин мына далилин көрүп турабыз. Бекемдин, Бул эми ар бир топурак эле мындай чоподон боло албайт. Мисалы үчүн бул топурактан мындай кумдар жасай албайсыңар. Кара. Бул ошол мына карасаңыздар, ар жагында кызыл топурактар турат, чопо. Ошол топурактарды гана бышырып, туздарын чыгарып, ийилеп, анан миңдеген ошол немелерден печте ысыгандан кийин ушундай бекем, анан жеңил, ушундай күнүмдүк тиричиликке колдонгон буюмга айланат. Эми мындай кумуралар, карапанын буюмдары 19 кылымга чейин, 20 кылымдын башына чейин биз колдонуп келгенбиз. Мында тарыхый сүрөттөр дагы музейде турат. Себеп дегенде бул жеңил,
бекен болот, анан ичиндеги данегиндери жакшы сакталат. Мисалы үчүн темир буюмга караганда, жана башка жыгач буюмга караганда бул жерде ичинде немеси табигый топурактан болгон үчүн жакшы сакталат көпкө чейин. Сууларды дагы куюп койгондо ошо суу дагы сасыбай көпкө чейин турган. Азыр бийликке кабар бердиңиздер да? Ооба, бул кече официалдуу маалыматтарга чыккан. Дагы ошо мыйзамда айтып кетет элем. Өзүнчө ар бир жаран каалаган жерин казалбайт. Бизде атайын тарыхый маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу деген мыйзам бар. Бул бир гана атайын Маданият министрлигинен, Илимдер академиясынан ачык барак алган адистер, археологдор гана казышка укугу бар. Бул эми атайын случайный находка деп коет. Ошол жаран байкап калып, ошо бул жерде быйылкы жаан чачын кар көп болгондуктан ошо топурактар көчүп, ошо көрүнүп калгандыктан биз ушуну казып алып кетип атабыз. Бирок биздин каалаган жерди казып алып, өзүнчө неме кылгандарга биз эскертип кетет элек. Бул мыйзамда мыйзамсыз болуп калат, чара көрүлүп калат. Biz хумду ушул казып чыгаруу учурунда дагы көптөгөн карапа буюмдардын бөлүкчөлөрүн таптык. Бул ушул карапа устаканасы экендигине бул дагы далил. Мисалы үчүн мына караңыздар, мындай сонун жасалган дагы карапа буюм көрүп турасыздар. Булар кичинекей. Эми булар ар түрдүү максатта колдонулган да, чарбалык максатта, күнүмдүк тиричиликте, ашкана буюмдар катары дагы бул карапа буюмдар колдонулган. Мына караңыздар, бул жерде дагы башка карапанын формасы турат. Көрдүңүздөрбү? Мынакей. Булар уже немеде болгон да, станокто болгон булчу. Мына бул дагы башка карапа буюм. Мына карасаңыздар, бул жерде дагы ошол чополорду алып келип, ушинтип пиширип, улай кылып турганда калып кеткендин көрүп турсак болот да, көрдүңүздөрбү? Бул пока отко күйүп пиширек да. Бирок ошо карапа ушундай бекем топуракта, билесиздерби? Катаган таштай катып калат. Ушул устакан экендигине биз ошол болжодогонубуз ошондо мына көрдүңүздөрбү? Чополордун ошол жарым даярдалган дейбизби, ошо бөлүкчөлөр дагы турат. Буларды алып кетесиздер да? Ооба, буларды дагы алып кетебиз, буларды дагы алып кетебиз. Себеби ар бир буюм бир чоң тарыхый маалыматты толукташы мүмкүн. Мисалы үчүн бул карапа буюмду изилдегенде, демек мындай карапа буюмдар биздин аймактарда дагы жасалган экен. Может ойлошу мүмкүн, Өзбекстанда гана бар депчи. Биздин аймакта дагы ушундай усталар болгон деген немелер, тарыхый фактылар бизде уже аныкталат.